Кудайдын чакырыгы 18-июль. Көп адамдар Исаны өздөрүнө асманга жол ачкан куткаруучу катары кабыл алышат. Ошондуктан биз көп учурда өзүбүзгө Иса менин куткаруучум дейбиз. Бирок мен аны өзүмдүн устатым катары кабыл алдымбы деп дээрлик сурабайбыз. Менимче, бул сөздөрдүн күчү алардын чындыгында. Мен Исага ишенем, сиз да ишенесиз. Бирок биз ага бүт өмүрүбүздү толугу менен арноого даярбызбы? Жакандын жаш кабарында Исанын шакирттерине берген таң калыштуу сабагы сүрөттөлөт. Акыркы кечки тамак учурунда алар бир дасторкондун тегерегине чогулушканда Иса күтүлбөгөн бир иш кылат. Ал ордунан туруп шакирттеринин буттарын жууйт. Андан кийин ал мындай дейт: "Мен теңир жана устат болуп туруп бутуңарды жуудум. Демек, силер да бири-бириңердин бутуңарды жуушуңар керек." Эң улуу жана эң күчтүү адам кулдун кызматын аткарды. Балким шакирттер таң калышкандыр. Ошентип Иса аны ээрчүү, момундук менен жашоо экенин көрсөттү. Бул эч бир адамды, эч бир ишти же кызматты өзүнөн төмөн көрбөө дегенди билдирет. Бул башкалардын муктаждыктарын өз кызыкчылыгыңдан да жогору коюп жашоо дегенди билдирет. Бул бүгүн кимге жана кантип кызмат кыла алам деп сурап турууну адатка айлантуу. Эгер биздин теңирибиз кызмат кылган болсо, анда бизде башка жол жок. Эгер биздин устатыбыз кызмат кылуу менен жашаган болсо, анда биз да ошондой жашашыбыз керек. Келгиле, асмандагы тактысын таштап, адам болуп келген куткаруучубуздан үлгү алалы. Ал бизди куткаруу үчүн эң төмөн жерге, мүрзөгө чейин түшкөн. Келгиле, Иса үчүн жашайлы.